сапатсыз, арзан, еш жақты өтпей қалған, сроғы өткен товарлар Қырғызстанға мындан ары кирбей калат. Ар бир таксиге төлөнгөн акчаны онлайн мына бул жерден көрүп турабыз. Салмак жагынан чек арабыз чектешкен өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү менен теңдештик. Биринчи кезекте Кытай менен. Салык кызматына тиешелүү 4 пост бар. Анткени ЕАЭС болуп, таможниктер ал жерден кетип калышты. Бул Ак Тилек, Ак Жол, Чалдыбар жана Чоң Капка. Бүгүнкү күнү Чоң Капканын кантип иштеп жатканын сиздерге көрсөтө коелу деген ниетибиз бар эле, көрсөтүп койсоңуздар азыр. Мына Чоң Капканы, Таластан эң чоң контрабандалар келип аткан постулар ушулардын баары. Мына азыр ушуну реалдуу түрдө көрө аласыздар. Муну мен дагы көрүп атам, урматтуу президент дагы бизден жума сайын доклад алып турат. Канчасы каяктан эмне болгонун. Мына азыркы реалдуу түрдө бүгүн мына Бореки машина Чоң Капкадан блоктон өтүп жатат. Штрафтары барбы, ал машина кимдики, салыгы төлөнгөнбү, биз бүт барын контролго ала баштадык. АИС контрабанда деген системаны толугу менен ишке киргиздик. Товардын кыймылын 100% камтуу үчүн май айынан тартып биз Кыргызстанда виртуалдуу кампа системасын киргиздик. Бирдиктүү посттон 10 айда импорт алынуучу кыйыр салыктын эле көлөмү 32,5 миллиард сомду түздү. Бул мурункуга караганда 4-5 миллиард сомго көбүрөөк. Экономикабыз көмүскөдөн чыгып жатат. Орусча айтканда мы стараемся обелить всю экономику, чтобы правильно взимать налоги. Төртүнчүсү, товарларды маркалоо боюнча дэшбордду көрсөтүп койсоңуздар болот. 10 айда 147 миллион товарга марка басылды. Мисалы 19,5 миллион алкоголдук ичемдиктерге маркаланды. Акциздик салыктан 1,1 миллиард сом түштү. 2021 жылга салыштырмалуу 14%га көтөрө алдык. Арактан 604,4 миллион сом салык түштү, же 25%га көбүрөөк чогулттук. Алкоголь өндүрүүдөн 1,5 миллиард сом жалпы салык түштү. Мурунку жылдарга караганда 15%га көтөрө алдык. Бешинчиси, АСУ АЗС компоненти менен өлкөдө азыр 1079 заправка иштеп жатат. 10 айда 1 миллиард 100 миң литр күйүүчү май сатылды. Акчасынын көлөмү 64,1 миллиард сомду түздү. Алтынчысы, электрондук патент боюнча маалыматтарды көрсөңүздөр болот. 1,8 миллиард сомго биз электрондук патенттерди бердик. Азыркы учурда электронный патенттин санын жана андан түшкөн кирешелерди көрө аласыздар. Мына канча патент берилди, канча сумма бюджетке түштү. Азыркы убакта, азыркы минутасына карасаңыздар болот. Жетинчиси, 2022 жылы биз Google'га салыкты киргизе алдык. Бүгүнкү күндө 20 компания регистрациядан өттү. 100 миллион сомго салык төлөндү. Бул IT компаниялар Кыргызстанда жайгашкан эмес, бирок кызмат көрсөтүү үчүн бизге салык төлөп жатышат. Мына Яндекс таксилери толугу менен ККМга кошулду, урматтуу депутаттар. Ар бир таксиге төлөнгөн акчаны онлайн мына бул жерден көрүп турабыз. Кайсы таксиден канча акча күнүнө түшүп атканын. Ушу көлөмгө жараша күндүн аягында Яндекс фирмасы кайра бизге салыгын көтөрүп турат. 8-чиси, салык инспекторлору бирдиктүү системага кошулган планшет менен иштей башташты. Бул жерде Ички иштер министрлиги Улан Өмөканович абдан жакшы жардам берди. Бишкекте, Ош шаарларында шайлоо участкаларына жараса участковый милиционерлер пайда болду. Аларда дагы планшеттер бар, бодикамералар бар, жана экономикалык картаны бүт тастыктап беришти. Ошо өзлөрүнүн участкасында ким кандай бизнес менен алек болуп атат. Мурун биз көрчүмөс элек, азыр баарын тең. Азыр биринчи этапта Ош менен Бишкекти бүтүрдүк. Буюрса калган шаарлардын баарындагы аягына чыгарабыз. Мындан ары эч кимде кызматтык каянаттык менен пайдалануу болбогон системаны киргизүүгө аракет кылып жатабыз. Эми бажы тармагына өтөйүн. Бажы тармагы боюнча дагы биз системалардын баарын ачык айкындуулукка жеткирүүгө аракет кылып жатабыз. Ар бир күндөгү ай сайын түшүп жаткан доходторду көрүүгө аракет кылып атабыз. Мына азыр 4 дэшбордтун биринчиси ачылып жатат. Бул күнүнө түшкөн доходтор, анан жумасына түшкөн, айына түшкөн төлөмдөрдү көрсөңүздөр болот.
2019, 2020, 2021, анан 2022 жылдардагы төлөмдөрдү салыштырсаңыздар болот. Түз. Бул бажы пункттарынан план фактысы да көрүнүп турат. Мына көрдүңүздөр канчалык көтөрүлгөнүн. Ай сайын аткарылышы реалдуу режимде дагы биздин аналитиктер, администрация президенттин дагы, Минфиндики дагы, күч структуралар дагы толугу менен ушуларды анализ карап турушат. Бажы кызматы 10 айда 59,1 миллиард сом киреше берди. Былтыр 10 айда 36,8 миллиард сом берген. 22,2 миллиард сомго же 160%га көтөрүлдү. 2022 жылга ГТСК коюлган планыбыз 98,5 миллиард сом болчу. Жылдын аягына чейин 73,7 миллиард сомду чогултат деп божомолдоп атабыз. Былтыркы жылдан 27 миллиард сомго көп болот. Туура 24,8 миллиард сом недобор болуп жатат. Анын объективдүү себептерин айтып коеюн, субъективдүү себептери дагы бар. Биринчиден, Россия менен Белоруссияга санкциялар кирип, бизге келчү бажы алымдары келбей калды. Конкреттүү АЭСтин алкагында 7,7 миллиард сом алардан бизге түшпөй калды. Бул негизинен ушул эки мамлекеттен болчу, Россия менен Белоруссиядан. Ошондой эле өндүрүштү колдоо максатында АЭСтин алкагында биз 1300дөн ашык товардын импортуна бажы алымдарды убактылуу токтотулду. Экинчиси, үчүнчү өлкөлөрдөн импорт НДСинен 18,4 миллиард сом келбей кала турган болуп турат. Анын ичинде коронавируска байланыштуу Кытай мамлекети дагы бар. Мисалы, Торугарттан 2022 жылдын сентябрь айында 2356 машина жүгү менен келген болсо, машиналардын орто саны күнүнө 107 машинаны түзүп жатты эле. Ал эми октябрь айында болгону 1263 автомашина жүгү менен келип өттү. Машиналардын орточо саны 57 санга түшүп калды бир күнүнө. Эки эсе азайып кетти. Демек, октябрь айында Кытай товарларынын импорту 46,6%га азайганын көрүп турабыз. Иреки штаммдан дагы Кытай импорту 30%га азайып кетти. Биз бүгүн салмак жагынан чек арабыз чектешкен өлкөлөрдүн көрсөткүчтөрү менен теңдештик. Биринчи кезекте Кытай менен. Эми мунун баасы менен теңдештирүү аракеттерин жасап жатабыз. Мына бүгүн азыр Иреки штаммдан машиналар өтүп баратканын көрсөңүздөр болот. Бул дагы реалдуу режимде. Сиздер депутаттар дагы доступ ала турган болсоңуздар, сиздер дагы күн сайын текшерип турсаңыздар болот. Анан ар бир бажыдан өтүп аткан машина фиксация болот. Бул жерден анан ар бир биздин бажычыга баа коюлуп турат. Плохо, хорошо или отлично. Убактысын мына 1 саат 60 минут көбүрөөк кармап кое койсо, нарушение, превышение да плохо көрүнүп турат. Бул бажычы өзүнүн жазасын алат. Же болбосо санитар, же болбосо ветврач, кимиси кайсы убакытты көбүрөөк кармап койсо. Бул жерден дагы цифровизация бизге жардам бере баштады. Баа жагынан Казакстан менен Кытайдын зеркалдуу айырмасы 1,4кө жеткирилди. Биздики 3,6 коэффициентке айырма болууда. Биз дагы Казакстандыкындай 1,4кө чейин түшүрсөк, бул жерде дагы бир топ чоң резервтер жатарын биз көрүп турабыз. Мындан өлкө ичиндеги контрабанда, контрафакталык товарлар кыскарат, элибиздин ден соолугуна түздөн түз таасирин тийгизип жаткан сапатсыз, арзан, эч жакта өтпөй калган, сроого өткөн товарлар Кыргызстанга мындан ары кирбей калат деген механизмдерди иштеп киргизип атабыз. Урматтуу депутаттар, мындан ары ар бир жарандардын көз карашын өзгөртүүбүз керек. Салыктын аты эле салык болбосо, ал добрый круг, жакшылыктын айлампасы. Демократиянын бетине кармаган батыштын ар бир жараны салык төлөйт. Бизде байлар дагы салык төлөгүсү келбей качып атышат. Салыктар төлөнүшү керек. 2020 жылдан бери бир дагы салык өзгөргөн жок. Айрым жарандар электроэнергияга, салыкка же башка бир мамлекеттик төлөмгө караганда ден соолугуна зыян келтирүүчү адаттарга көбүрөөк акча каротууга даяр экенин көрүп атабыз. Мындай ой жүгүртүүнү биз түптөмүр менен өзгөртүшүбүз керек. Мисалы 4 адамдан турган үй бүлө айына 400 киловатт саат керек дейт, ал үчүн 308 сом төлөйт. Ал эми мобилдик интернетке ушул эле үй 1200 сом
төлөп жатат бүгүнкү күнү. Тамеки чеккен адам тамекини сатып алууга айында эң аз дегенде 3000 сомду сарптап жатат.